Junior Eurovision 2018 ыр санагына тандоо уланып жатат. Эл аралык өнөр сынагын алып баруу да чеберчиликти талап кылат. Беларусь өлкөсүндө 31 талапкер түз эфир режиминде атайын кастингде өз күчтөрүн сынап көрүштү. Талапкерлерди көрүүчүлөр эмес, чакырылган адистер баалашты. Кастингге сынактын шоу директору Гордон Банелла Мальтадан атайын келген. Балдар Евровидениесин уюштуруу 2014 жылдан бери ушул кесипкөйгө ишенип тапшырылган. Эң маанилүүсү импровизация. Айрыкча добуш берүү жүрүп жаткан кезде адашууга болбойт. Быйыл сынакка 20 мамлекеттин өкүлү катышат. Калыстар тобу бар. Ар бири өз бааларын коюшат. Мына ошол убакытта миллиондогон адамдын көзү менен кулагы алып баруучуга бурулган кезде өтө кылдаттуулук керек. 20 countries. Сынактын алып баруучусу болууга талапкерлерден видео өтүнмөлөрдү кабыл алуу 1 айга уланды. Тандоого Беларустан эле эмес, дүйнөнүн булуңгурчунан өнөр ээлери катышты. Көрүүчүлөрдүн алдына чыгуудан мурун катышуучулар толкундануу сезимдеринен арылууга аракет кылышат. Перед тем, как зайти в студию, нужно 3 раза. Студияга кирүүдөн мурун 3 жолу терең дем алып, машыгуу жасоо керек. Бар болгону ушул гана. Сынактын башкы талабы англис тилинде эркин сүйлөө. Кастингге катышуу үчүн балдар репетитор жалдап, атайын курстарга жазылышкан. Англис тилин жакшыртуу максатында чет өлкөгө барып келгендер да бар. Бул жолу адистер катышуучулардын көпчүлүктүн жана камеранын алдында өзүн өзү кармоо жөндөмдүүлүгүн баалашты. Түшүрүлгөн видео материалды бир нече жолу карап чыккандан кийин тандоо жасалат. Калыстар 1 эмес 4 алып баруучуну тандап алуусу мүмкүн. Я сегодня был приятно удивлен, очень. Мен бүгүн таң калып жатам. Кастингге катышуучулардын көбү жогорку деңгээлде чеберчиликтерин көрсөтүштү. Ушул жерде олтурган европалык кесиптештеримдин айтымында талапкерлер англис тилинде абдан мыкты сүйлөшөт. Ошондуктан кубанып жатам. Настроение будет из кого выбрать. Белгилей кетсек, быйыл Казакстан балдар Евровидениесине 1 жолу катышат. Абройлуу эл аралык сынакта өлкө намысын коргоо укугуна ээ болуу үчүн жеткинчектер улуттук тандоо түрүнөн өтүп жатат. Ыр сынак Беларустун борбору Минскте өтөт. Сынакта 9-14 жаш аралыгындагы таланттуулар багын сынайт. Өнөр жарышын казакстандык көрүүчүлөр Хабар телеканалынан түз эфир аркылуу көрө алышат.